Жигиттер деди, мырзалар, эркектер деди. Бел уругуңарды каяка таштай турганыңарды жакшылап карагыла деди. Такайра тандагыла деди. Жакшылап тандап карагыла. Бирок өзүндө эч нерсе жок, тандай бербеш керек анан. Тандоого бир өзүндө да бир нерсе болуш керек тууган. Анан өзүнө карабай эле кыздарга шарт кое берсе, анда дагы болуп кетти. Туурабы туугандар? Ошону айтып атат, бел уруңарга тандагыла. Неге? Хадистин 2-нчи бөлүгүндө жооп берет. Фаиннан ниса анткен аял заты дейт. Ялитна көңүл бургуз. Баягы тайеке тага журт, тайке журт деп коет да, тага журт деген сөз байлыгы, диалекти, кыргыздын сөз байлыгы. Ошону карап туруңуз азыр. Эмне үчүн? Каяктан билебиз биз десе? Фаиннан ниса анткен аял заты. Ялитна ашба ихвадихин вахват, өзүнүн агасындай, өзүнүн инисиндей балдарды төрөйт дейт. Ошондо ага инилерине караш керек экен да, кыздын туугандарына. Дады эле үй бүлө же кандай үй бүлө? Мыкты үй бүлө болсо, жана бирөө айтканда мазза кылып жашайт да. Өткөндө бир айтты го, таксыр бойдокторго мындай эме дем берип коюңчу, мазза кылып жашайлы деп бирөө айтты го, рахат алып деген сөз. Жыргап жашайбыз деген да, кууна өмүр кечиребиз деген. Анткени аял заты өзүнүн бир туугандарындай балдарды төрөйт дейт. Мындайча айтканда, алмаса анын алыс түшпөйт, ошолорду карап коюш керек экен. Жээн тагасын караш керек, ошол баягындай тайке журттун башка жагын карап коет, ошондо маалым болот экен да.